Кардай болуп күндөрдүн эригенин ким билет, каш какканча өмүрдүн кемигенин ким билет. Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, улуу кыргыз журтум, ошентип 22-жылга дагы кирип келдик. Жылдан жыл өтүп, өмүр өтүп аткан убагы. Ансе дагы маанайды көтөрүп, быйылкы жылыбыз жакшылыктын жылы, барчылыктын жылы, токчулуктун жылы, арзанчылыктын жылы, берекенин жылы, ден соолуктун жылы болсун деген тилекти айтмакчыбыз. Анда ушул жылдын жаңы башталган убагында биздин ушул элдик өнөрпоздорубуз келип олтурат. Алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Алмагүл Самидинова эжекебиз келип олтурат. Ошондой эле Гүлүмкан Кушбакова келип олтурат, жана Мээргүл Каримова келип олтурат. Анан ар дайым ушу таланттарды таптап, маданият жакта эмгектенип келаткан Ырысбай Абдыкадыров атындагы жана Жумабилдин Шералиев атындагы төш белгилердин ээси, таланттуу тубаса өнөрпоз Кубаныч Эсеналиев агабыз келип олтурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга адаттагыдай айтмакчы, куш келипсиздер. Эшигибиз ачык, мына жыл бою сиздер менен мындайча айтканда кызматташтык десек да болот. Эми 22-жыл, мына кирип келген жылда дагы жакшы ийгиликтердин жылы болсун. Дагы көп чыгармаларды аткарып, чыгармаларды жаратып, элибизге жакшы маанайды тартуулагыла деген тилекти айтмакчымын. Анан эми бүгүн дагы мына 1-январдан 9-январга чейин дем алыш күн. Андыктан элдин баары азыр үйүндө мына жаңы жылды тосуп, үйүндө отуруп, сиздерди көрүп аткан учуру маанайын көтөрүп, жакшырдап, жакшы отурганга аракет кылыңыздар. Келиңиздер анда. Деги эле Кубан ага, сизден эле баштайлычы. Жаңы жылды кандай тосуп алдыңыз? Кандай тилектерди айттыңыз? Быйылкы жыл сизге кандай ийгиликтерди алып келсин деп деген ойлор менен алдыга кадам таштадыңыз. Ушул жылга өттүңүз. Рахмат. Жакшы суроо бердиңиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адеп эле сиздерди ушу жыл башында сиздер менен түз эфир аркылуу көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылыбыз мынакей кирип келип, Кудай буйруса, босогосунда алгачкы кадамды эл терден баштадык десем да болот. Анан жаңы жылды жакшы тостук, аябай жакшы тилектерди ойлодук. Ушул жаңырган жылыбыз ак жолдой жыл болсун, токчулуктун, молчулуктун, берекенин, тынчтыктын жылы болсун деп аябай дуа кылдык. Кудай буйруса, Кудай тилегибизди жетишип, биздин ооздон айтылган жакшы тилектер Кудайдын кулагында болсун деп тилейли баарыбыз. Жакшылык болсун, мондай чыгармачыл эл ичиндеги өнөрпоз айымдар, мырзалар бар дең иштери ийгиликтүү болсун, чыгармачылык ийгилик каалайм. Сиздердин жамаатыңыздарга дагы жакшынакай ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар, жалпы элибиз бар бололу, бир бололу, бай бололу. Баракелде. Алмагүл эжеке, эми сиз дагы кандай тосуп алдыңыз? Мурунку өткөн жыл кандай ийгиликтерди алып келди? Азыркы жылга кандай тилектерди, каалоо тилек менен келдиңиз? Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз эли ошо быйылкы жаңы жылыңыздар менен жаңы жакшылыктын, токчулуктун, мокчулуктун жыл болсун. Сиздердин эфирге дагы тунук эфир каалайм. Жаңы жылыңыздар менен ушул эфирден пайдаланып, Кубанга дагы терең ыраазычылык билдирем. Жаңы жылың менен чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бизге окшогон өнөрпоздорду алып жүрө бериңиздер. Сизге терең ыраазычылык билдирем, сиздерге дагы. Кыргыздын комузу менен канча жерге бардыңыз дегенде, канча элдин көңүлүн алдыңыз? Мына аппак кардай ак тил менен аппак кийинип келип отурасыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин, токчулукту алып келсин. Сиздер күткөн да, күтпөгөн да ийгиликтерди ушул 2022-жылы келе берсин. Бүгүнкү күн алгачкы январдын 1-күнү мынантип бүгүн башталышында эле чыгармачылык менен баштап отурабыз дегенде бизди чакырып, бизди ушундай эл менен байланыштырган сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жакшылык бизден кетпесин, жамандык кууп жетпесин, айтылган тилектердин баары кабыл болуп, 2022-жылы баардык иштер, ойлогон ой максаттар ишке ашсын. Баракелде. Мына январдын алгачкы жумаларынын башында турабыз. Ушул ийгиликтер алга аткарылсын деген тилекти айтабыз. Эми Гүлүмкан, сизге да сөз берели. Бир бардыңыздарды жыл башында бир сүйлөтүп алайын, келиңиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, кыргыз элим? Жакшылык, жаңы жылда жакшылыктар жылы болосун.
жашообузга жамандыктар жолобосун деген тилек ой менен жаңы жылды жакшы күтүп алдык. Баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Баракелде. Эми келиңиздер, мынакей ак тилекти айттыңыздар, элибизге, журтубузга мына учураштыңыздар. Ошол алгачкы 22 жылда жүз көрүшүп атасыздар. Эми жакшы маанай менен жакшы чыгарманы Мээргүл сизден баштайт окшойбуз. Келиңиз. Анда эмесе бүгүн элдин баары үйдө отурганда кандай күн өткөрүп отурабыз деп телевизорду карап отурган жалпы көрөрмөндөргө шаңдуу тамашалуу биздин агай деген ырды күндүздү катары Баракелде. тартуулайм сиздерге. Баракелде. Баракелде. Мынакей ушундай жакшынакай чыгарма менен баштап алдык. Ушундай жакшы чыгармаларды аткара бериңиздер. Анан сөздү бүгүн эми азыраак кылып, көбүнчө 40 кыз келип олтурат элибиз мына эс алып аткан мезгилде. Гүлүмкан Кушбаковага берели. Эми катарынан келе берер, ар жактан бери көздөй гана. Келиңиз, эми кайсы чыгарманы аткарасыз? Анда эмесе мен ушул жалпы ата-энелердин урматына, анан өзүмдүн ата-энемин урматына Абдикеримов агайыбыздын ата-энеге деген ырын аткарып берип койго уруксат этиңиз. Жакшы болот, ата-энелерибиз бар болсун деп, ар дайым ата-энелер узак жашасын деп аткарып бересиң. Заманыма кут тараткан атам апам кош жылдыз, заманыма куп жарашкан биздин бүлө топ жылдыз. Арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз, арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз. Кайлайын апа кемай ачуу сөзүң даба экен, кайлайын ата кемай катуу сөзүң даба экен. Канат болуп каңдан өткөн калың журттуң бала экен, урмат
konup nurdan bütken ulu jurttun bala eкен. Айкөл дөнүп чалкып жаткан атам аска деп коем, алдей айтып мерим чачкан апам бакча деп коем. Ортосунда оргу аккан мөлтүр булак мен болом, ортосунда оргу аккан мөлтүр булак мен болом. Айланайын апакем ай ачуу сөзүң даба экен, кагылайын атакем ай катуу сөзүң даба экен. Канат болуп кандан бүткөн калың журттуң бала экен, урмат конуп нурдан бүткөн улуу журттуң бала экен. Саманчылын жолун улап санжырасы узарган, сапар чеккен биздин бүлө сан жылдыздан куралган. Амен бала ата энемдин амандыгын суранган, амен бала ата энемдин амандыгын суранган. Айланайын апакем ай ачуу сөзүң даба экен, кагылайын атакем ай катуу сөзүң даба экен. Канат болуп кандан бүткөн калың журттуң бала экен, урмат болуп нурдан бүткөн улуу журттуң бала экен. Заманыма кут тараткан атам апам кош жылдыз, заманыма коп жарашкан биздин бүлө топ жылдыз. Арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз, арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз. Айланайын апакем ай ачуу сөзүң даба экен, кагылайын атакем ай катуу сөзүң даба экен. Канат болуп кандан бүткөн калың журттуң бала экен, урмат конуп нурдан бүткөн улуу журттуң бала экен. Айланайын апакем ай ачуу сөзүң даба экен, кагылайын атакем ай катуу сөзүң даба экен. Канат болуп кандан бүткөн калың журттуң бала экен, урмат болуп нурдан бүткөн улуу журттуң бала экен. Айланайын апакем, айланайын атакем, айланайын апакем. Бар болуңуз. Карачы ата менен эне ушундай касиеттүү ыйыкта кандай гана толкундануу менен ырдап атат. Ушул кандай нерсе болсо дагы ар бир уул кыздын ата энеси бар болсун дейли. Эми мына Алмагүл эже келиңиз бизге ырдап бериңиз дейт го. Андыктан Арзу деген чыгарманы аткап берейин. Арзу. Арзу деген чыгарманы элибизге тартуулайбыз дейт. Келиңиз. Жаңгыр төксө айланага, сезимдер калган үндү айталада. Алыста жалгыз калган ак куусума, түгөйсүз кыйын тура, түгөйсүз кыйын тура бул жалганда. Усада канаттуулар икекиден, учуга канатым жок мен издеген. Сагынып кузаланып жүрсөм дагы, үмүт бар жолугуга, үмүт бар жолугуга чын сүйдүм. Сагынып кузаланып жүрсөм дагы,
бар жолугуга чын сүйүүдө. Ийлесин калсын менде кылымдарга, унутпайм жүрөгүмдө сезим барда. Жашоомда канча жылдар калса дагы, сүйгөнүм сен деп жатам, сагынчым айтып жатам бул ырларда. Жашоомда канча жылдар калса дагы, сүйгөнүм сен деп жатам, сагынчым айтып жатам бул ырларга. Сүйгөнүм сен деп жатам бул ырларда. Баракелде бар болуңуз. Мынакей сагынычты дагы, сүйүүнү дагы өзү илгертен кыргыз ырга чыгарып келген да, ыр менен айтып келген. Андыктан ошол ыр менен сырдашып, ыр менен айтып жеткирген. Ошол жеткире берели дагы ырдай бериңиздер. Мээргүл, сиз ушул сиздердин барыңыздардан эле ушундай суроо берейин. Ар бир көрүп аткандар, бул биздин кыз го деп сыймыктанат да. Анан өзүңүз жерлиңиз каерден, кайсы жердин кызы дегендей, чыгармачылыкка кандай болуп аттанып келатасыз дегендей, бул кишини кайдан тапкансыз? Мен рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Чын эле элдик талант, элдин ичинде көп таланттуу адамдар бар да, анан ырдап калсам көп эле айтышат, ай сен ушундай ырдайт экенсиң, кайсы жердин кызы болосуң, ушундай үнүң бар экен деп көбү сурашат. Андыктан ошо суроо берген угармандарга да жооп бере берейин. Мен Алай районунун Будалык айылында төрөлгөнмүн. 73-жылы төрөлүп, бала кезден эле даже мектепке бара электе эле ырдап жүргөн. Сиз туулганда эле баштаган экенсиз. Бала кезде эле мен атам ырдап жүргөнүн байкап, музыкага шуктуу экенин байкап, мен комуз кружокторуна берип, елкаларга, ушундай жакшы марекелерге апарып, кружокторго катыштырып жүрчү эле, ошол убактарда эле ушундай ырдап жүрчүмүн. Анан кийинирээк турмушка чыгып, рекламный пауза болуп калдым десем болот. Пауза болуп көп отуруп калдым, бирок ошондо деле чыгармачылыгымды таштаган жокмун. Мен бир эле комуз эмес, мандарин да ойнойм, чопочор да ойночумун. Азыр комузду гана ойноп. Ошолорду ала келсеңиз болмок экен бар. Музыкалык мектепти бүттүңүзбү? 92-жылы Оштогу музыкалык окуу жайдын университеттин музыка бөлүмүн бүткөм. Болсун. Сиз бакыйган музыкант турбайсызбы? Анан азыркы учурда кандай? Азыр коомдогу биздин баардык эле эл катары рыночный экономикага байланыштуу өзүм жеке ишкер болуп кеткем. Бирок чыгармачылык деген, талант деген жанда жөн турбайт экен. Ырдап, даже ырда жазып, onu да кээде чыгара коюп, ушинтип ырларды жаратып, жарырларды. Мынакей караңызчы, ишкердүүлүктөн ишмердүүлүктү айкалыштырып өстүрүп, андан кийин өнөрдү дагы мына ырда жазып, мандолинди ойноп, ооз комуз дедиңизби? Эми тилекке каршы мен 15 жыл баягы музыка жаатында маданият тармагында иштебегендигимден только комузду гана ырдап чертип жүрөм. Азыр мандалин үйдө да жок болгон үчүн, чертпеген үчүн черте албайм. Унутуп койдум, кармасаң унутуп калат экенсиң. Өзүңүз ишкер экенсиң, буйруса быйыл сатып алып мандалинди мандалинчилик кылып, аны дагы мандалиндин да үнү укмуш да, жанагы жаңы жылдык тосолууга кошулуп кандай сонун үн берген. Андыктан келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Эмесе мен Калыбек Тагайевдин Таалайым сенде деген ырын аткарып берейин. Таалайым сенде.
Баракелде, мынакей азыр бизди көрүп аткан көрөрмандар дагы түркүрөтүп кол чаап, бали деп ысык чайдан ичип, мынакей Мээригүл айрыкча алайлыктар тиякта бозодор ичип, ой деп коштоп аткандар бар болуңуз. Чыгармачылыкты дагы ошол өзүңүз айткандай ишкерликти дагы тең алып бара бериңиз. Эми Гүлүм каңгызга келет окшойбуз. Аккуу белең мойнун койгон Гүлүм кандыбатың ким койгон деп, сиз кайсы жерликтин, кайсы элдин? Мен Ош областынан Өзгөн районунун болом. Өзгөндүн кызы өрт болот деген ушул. Шоробашат айылынан. Учурдан пайдаланып салам айтам айылыма. Айылыңызга, Өзгөнгө, Ошко, Кыргызстанга салам баарына айтасыз. жалпы салам айтам. Жумамедин Шералиев атабыздын Сезимдеги ой деген ырды аткарып берип коеюн. Жакшы болот ада. Көзгө тартылар, секунда сайын ойлонгон, сенде да максат бар жыгар, сенде да максат, менде да максат бар жыгар. Арманда өмүр өтпөсүн, ардактап көңүл төкпөсүн, акыры жаштар кыярар, айтпасак дагы өңгөсүн, азыркы жыргал турмушта алтындай жаштай өтпөсүн, өктөсүн, ал олоп жанып ак сүйүр шамы өчпөсүн. Көктен таранып, жымыңдай тизди каратып, жаркырап чыкса нурлары, жаныма түшөт балалык, жаркырап күлчү үнүндү, жакшы жол тандап алалык, жарк этип күлүп койчу, жазылсын кумар челим таралып, жаркырап күлүп койчу, жазылсын кумар челим таралып. Баракелде, бар болуңуз. Караңызчы кандай Залкардын чыгармасын ошондоп аткара бериңиз. Элдин көңүлүн көтөрүп, быйылкы жылы дагы көп ийгиликтерге жетиңиз демекчибиз. Эми Алмагүл эжеке, сиз деле ошол жанагы кыздар көргөн суроону жообун айтып бериңиз. Нарын областынын Кочкор районунун кызымын. Кочкордонсузбу? Ошол жерден туулуп, ошолдон өсүп, ошол жерден окуп, 10 жылдыкты бүтүрүп. Түз эле Кочкордонмун дешет го кочкорлуктар. Нарында айтпайлы, биз Кочкордон. Азыр айтайын дедим, мурда Кочкор дечим. Тамаша. Бар болуңуз. Сиз өзүңүз кандай? Жаш кезден бери чыгармачылык. Мектепте окуп жүргөндө эле ыр кружоктарга катышым, ырга жакын болчумун, ырдагым келчи. Мектеп бүткөндөн кийин иштеп жүргөндө деле конкурстарга катышып жүрдүм. Анан балалуу болгондон кийин токтоду бир аз. Андан кийин дагы. Өз кесибиңиз кайсы? Мен сода жагым бүткөн. Магазин иштеп, сода тармагын иштеп. Базар заман келелек деле окуп койгон экенсиз да содан. Баары базар заман болот деген экенсиз да. Базарда жүрдүм. Жакшы, биринчи соодагери сода болуш керек, биринчи туура айтасыз. Биринчи карын ток болсо анан эки колуң шок болот, анан тилиң сайрайт дейт да. Бережнев айткан турбайбы, нам бозырды болот деп. Мына ошолорду кылып, балдарды багып, курсагын төргүзүп коюп, эми ырдайын деп аткан экенсиз. Эсимде бала кезде сода кылып таштарды коюп алып, анан ырдаганым эсимде да, ошондо эле. Экөө бир алып кеткен экенсиз да. Жакшы, келиңиз анда ушундай бакубат жашоо. Өзүңүз айткандай, мына азыр ар бир адам өзүнүн эңсегенине жеткен заман болуп атат. Чындыгында мындай караганда мурунку аталарыбыз, апаларыбыз чыга албай калган, анда интернет да жок болчу, телевидение чыгыш кыйын эле. Азыр мына ар жумада чыгып бүтүндөй анда дагы
түз чыгып атат. Түз эле чыгасыздар, түз келген боюнча. Ырдап туруп түз кетип калып атасыздар, элдин баары мына көрүп атат. Бул дагы болсо тилек ишке ашып атат деген белги да. Анан 22-нчи жыл дагы көп ийгиликтерди жаратып, ийгиликтер келсин. Жолборсчулук экен, ушу жолборстой жортуп күчтүү болуп. Келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарасыз? Ошо мен бала кезинде эле сүй темасына жакынмын. Ошол кимге гана жакын жаш кезинде жиде жытын ырдап жүрчү элем ошону. Мына сон чыгармада жиде. Ырдап берейин, Жиде. Бул сонун да жидени жыты да сонун, бул обонун өзү да сонун болгон да. Бактар алып. Жок, нота сайсызбы? Эле си болуш керек. Кайдан койсоңуз кайрылмас. Аңқыған бақты аралап, арықтың сусы жаяға, самсалап жиде қолып алып, самайың желге таралап, самсалап жиде қолып алып, самайың желге таралап. Жанлының бары жайнаған, жаз келді мына қайрадан, қараның бақтан іздесіп, қалбап тұр тақыр іздері. Қараның бақтан іздесіп, қалбап тұр тақыр іздері. Өзің жоқ бақта өкіндің, өткенді ойлап жайғана, баяғы жиде көрмепті, бардым да жытың ескеден. Өзің жоқ бақта өкіндің, өткенді ойлап жайғана, өткенді ойлап жайғана. Баракелде бар болуңуз. Сөзү мен жактырган чыгармада абдан кимдик болсо дагы абдан сонун чыккан чыгарма. Бул көп жыл болуп калды бул чыгармада. Бул мен билгени ушу 70-нчи жылдардан уккам да, 70-нчи жылдар, 71-72 жылдарда уккам ошолордо. Жакшы чыгарма. Андан мурун эле чыккан чыгарма да бул өзүчө. Ооба. Анан үч кызды коргоо экөөбүз сакчыдай болуп эки жагында отурабыз, сактап. Анан ушул жолборсчулук эл атат мына күркүрөгөн боюнча уй-жылын узаттык. Күчтүү жыл болду, уй жыл анча сүттүү жыл болду дегендей. Анча болсо дагы анан өзүңүз дагы элдин баары сизди тааныйт. Айрыкча элдик таланттардын түшүнө кирет болушуңуз керек күндө. Түш көрүшөт болуш керек. Анан сизди дагы сурай кетели. Жыл башында ырдасаңыз ырдап дагы анан өзүңүздү дагы жерликти айтып дегендей. Тааныштырып кыздарга берген суроону мага берип атасызбы? Ошол суроо менен кошо айтпасын, жалаң эле кыздарга берип, бер жакты карабайт дегеңиз деп берип атам да. Эмесе дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен өзүм тааныштырсам, Жумгал районунан болом. Дыйкан деген айыл кара кечеге биздин айылдан чыгат. Көмүр менен камсыз кылып. Мынакей көмүр менен бүт Кыргызстанды ошончун капкара болуп турбайбы? Тамаша. Ошо Дыйкан айылында төрөлгөм. Кийин Дыйкан тамган жерим Минкуш шаарчасында төрөлгөм да. Анан Дыйкан өзүбүздүн кич мекеним. Ошол айылда чоңойдук, өстүк дегендей бала кезден 8-класска чейин ошо Фрунзе шаарында окугам агесте. Анан 9-10 айылдан бүттүм. Андан кийин окуу жайы
кесипкөй музыкант эмесмин, аны эми Кесиңиз да сиздики башка, мен кесибим политехникалык окуу жайда өткөм, институт. Анан кесибим инженер автомобилист. Ошол анан кыскача өмүр баян таржыма кылмышу. Мынакей карабайсызбы, ошол нерсе менен кайра чыгармачылыкты баштап, ошонун арты менен канча элдик таланттарды таптап чыгарып атасыз. Бул дагы болсо эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деген белгисин сиз көрсөтүп атасыз да. Анан өзүңүз шаарда окуп, ал кезде Фрунзе убагында чоң институтка окуш деген, өтүш деген өзү кыйын да болчу, барктуу да болчу да. Мына ошону окууну бүтүп, ал жакта да иштедиңиз. Эми бүтүндө ошол Минмуш анан кичи айылыңыз кайсы дедиңиз? Дыйкан айыл. Дыйкан. Ошондон бери Нарын Жумгал, Ат башы дегенде, Кыргызстан дегенде бир арнап Кыздарга ырдап берейин. ырдап коюңуз анда. Кыздарга арнайсызбы же элге арнайсызбы? Кыздарга арнай, кыздарга Өздөрүз, болуптур, өзүңүздөргө арнап. ушул жерде отурган 3 кызыма арнап, карындаштарыма арнап, карындаш деген ырды ушу тааныштарым дагы, көрөрмандагы, Фейсбуктагы тааныштарым дагы ошону көп суранып калышат. Ушуну ырдап берип койбойсуң бир эфирге барганда деп. Анан айтам мен, мен элдерди алып барам, анан алардан орун тийсе ырдайм, анан орун тийбей калат депчи. Анан Кудай ыргап сиз бүгүн ушу жыл башында бир ырдап коюңуз дедиңиз. Анан Карындаш. Кимдики бул чыгарма? Камчыбек Турсункулов агайыбыздын. О, карындаш. Олдан да ушу жыл бою карындаштар менен жүрөсүз да эми. Шаңда отурабызбы кыздар? Кеңиз. Эмесе ушу сиздерге жана жалпы эле айым Кыргызстандын айым заттарына арнап Камчыбек Турсункулов агайыбыздын карындаш деген ырын ырдап берип коеюн эме. Карасам сенин сүрөтүң, жылмайып мага күнөсүң, көрүнүп койсоң болбойбу, карындаш кайда жүрөсүң? Ей карындаш, карындаш, сеникиндей көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат, ой карындаш, карындаш. Карындаш, карындаш, сеникиндей көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат, ой карындаш, карындаш. Баракелде. İzdeydim dalay күн өттү, тападым сендей чүрөктү. İzdетпе келсең болбойбу, кусадар кылбай жүрөктү. Карындаш, карындаш, сеникиндей көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат, ой карындаш, карындаш. Ей карындаш, карындаш, сеникиндей көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат, ой карындаш, карындаш. Ей Билеге. Карасам сенин сүрөтүң, жылмайып мага күнөсүң, көрүнүп койсоң болбойбу, карындаш кайда жүрөсүң? Карындаш, карындаш, сеникиндей көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат, ой карындаш, карындаш. Карындаш, карындаш, сеникиндей көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат, ох карындаш, карындаш.
Ey karındaş karındaş, seninle közdür tabılmaz, göz karışın ötüp aratak, oy karındaş karındaş, ey karındaş karındaş, ey karındaş karındaş. Vay barakeldi Еңден бері ғой. Карындаштарды көргөндө кичине үйрөтүкесиз го кая. Телегөрүүчүлөр кечирип койсун, кичине тамашалуу бүгүн жылдын башында шаңдоо туралы деп, телегөрөрмандарга да шаңдуу маанай тартуулайлы деп, анан кичине булурду баягы автор камчыга кайда туура жүрсүң, кичине бурмалап ырдап койду дебесин. Эми кичине шаңдуу кылып ырдап берейин дедим. А киши дагы көрүп атса айтып аткандыр, мынакей жакшы дем менен ырдап атат деп. Анан карындаштар менен жүрүп карачы, бир тал чачы дагы эмес экен деп, карындашты ырдап мына шаңшып жүрөт деп. Бар болуңуз. Рахмат. Ошентип тарбиялай бериңиз. Эми убакытты дагы созбой туруп жалаң ырга берели, келиңиз сизге. Анда эмесе мен Турганбай Молдогазиев деген оон жазган агайыбыз бар эле, ошонун Аккужан деген ыры бар. Бүгүн Аккудай болуп кийинип келгенден кийин ошол ырды ырдаганга туура көрүп калдым. Сөзүн жазган Сейит Жетмишев. Бул ыр негизи классикалык чыгарма десем болот. Үндү дагы менин өз үнүм фольклор дагы ырдайм, народный дагы, анан бир классикалык үн менен комузда да ырдап берсем деп турам. Анда кабыл алыңыздар, Аккужан деген ыр. Жакшы болот. Жакшы болот. Jaz gelse canım akku gelesin mi cadıda jazda salım gelesin mi kıştıda jazday görüp jırgay ber erkelep esке düşkün gelesingdi. Akkumay, akkumay, adamga kaydan jakыңай, көйкөлүү учуп көк менен жазында келчү Sen kelip kökölüme kondun akku köykölü kömülüme oldun akku gözümdün otunu çatsam köceğin ay koksögör periştemdey oldun akku Akkumay, akkumay, adamga kaydan jakыңай, үлпүлдөп сүзүп көлүмдө үмүтүм бүтпөс бактыма Баракелде. Мынакей ушул менен токтотолу калганын бузуп албай эле. Эми ак тилек, арзуу дегендей калоо тилек кыска нуска айтсаңыздар алма келечекке келиңиз. Ушул жыл эл үчүн аманчылыктын, токчулуктун, ынтымактын, берекенин жыл болсун. Мына Кудай буйрса мына депутаттарыбыз эл үчүн иштеген, элдин көйгөйүн чечкен ак ниеттүү жакшы депутаттар болсун, эл ишенип атпайбы? Анан сиздердин ишиңизге да ийгилик каалайбыз. Куанга дагы чагмасына келдик, рахмат. Кыздарга дагы жаңы жылда ушу жакшы ыр көзөмө менен жолугушуп туралы.
кыргыз элиме жак аманчылык. Бар болуңуз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен сиздердин жамаат жетекчиликке дагы ыраазычылык айтабыз. Күтүүтөрүңүздөрдөн орун берип, бизди ушинтип ырдап турганыңыздарга абдан терең ыраазычылык. Кыргыз элим жакшылыкта, жай турмушта жашасын. Баракелде. Жалпы кирип келген бүгүнкү мына жаңы жылыбыз жакшылыктарды алып келсин. Ар бир Кыргызстандагы кыргыздардын үй бүлөсүнө ийгилик болсун, жакшылык болсун, ар бир үйдө токчулук болсун, үй бүлөлөрдө бүтүн болсун, аман болсун, баардык жакшылыктар биз каалабаган жакшылыктар ушул жылы 2022 жылы жолбош жылындай күчтүү болуп, баарыбызга амандык болсун. Баракелде. Жылыбыз ак жолтой жыл болсун. Ылайым эле Кудай нандан айырбасын, тынччылык болсун. Элибизде, жерибизде ага тууган жерге жээктерибиздин деле эл журтубуздун жамандыгын Кудай көргөзбөсүн. Ошол жана бөөдө кырсыктан бөөдө аламаттан сактасын Кудай. Мамлекетибиз оңололу, бар бололу, бай бололу. Ошол. Баракелде, сиздерге да чагырмачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биз көрсөтүүбүз соңуна жетти. Ар дайым жакшылыкта, амандыкта жолугалы. Бар болуңуздар.